Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ош облусунун Кара Суу районунда жер тилкелерин мыйзамсыз берүү жана документтерди жасалмалоо фактыларынын негизинде кылмыш иши козголгонун УКМК билдирди. Маалыматка ылайык аталган райондон Сарай айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жергиликтүү тургунга 1999 жылы жарым гектардан ашуун жер берилгендиги тууралуу жалган аныктама жазышкан. Анын негизинде райондук сот жаранды жер тилкесинин ээси деп таанып, ал эми мамлекеттик каттоо кызматы аталган жерди жеке турак жай курулушу катары каттоого алган. Текшерүү учурунда Кыргыз Гипрезо мамлекеттик долбоордук институтунун аныктоо белгилерине ылайык көрсөтүлгөн жер тилкеси айыл чарба багытындагы жерлердин катарына кирип, айдоо жери болуп саналары аныкталган. Бул факты боюнча УКМКнын тергөө бөлүмү кылмыш ишин козгоду. Азыркы маалда тергөө иштери жүрүп жатат. КМШ өлкөлөрүнүн жаштары экономикалык багыттагы кызматташтыкты күчөтөт. Бул бүгүн Ош шаарында өткөн эл аралык жаштар форумунда сунушталып, кызматташуунун негизги багыттарынын бири катары кабыл алынды. 5 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан форумда өлкөлөр аралык ыктыярчыларды жайылтып, спорт тармагын жаштар менен өнүктүрүү жагы да каралды. Ошондой эле эл аралык жаштар фондун түзүүнү кабыл алышты. Россия тараптан бир конкреттүү багыт болду. Бул кызматташууну экономика багытында кылсак болуп атат да. Ошол жаш ишкерчиликтин алкагында баштап көрсөкпү деген сунуш болду. Муну биз сүйлөшөбүз. Кандай кылабыз? Россиянын же ошол катышуучулардын инвестицияларын бизге тартабызбы, же биздикин аяка тартабызбы? Эгер тартсак кандай форматта түзөт ишкана? Биргелешкен ишкана болобу? Же ошонун бүт бир чемяндарын менен такташ керек? Эл аралык деңгээлде өткөн жаштар форумунда дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Кененирээк кечки чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Бүгүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгында ачык эшиктер күнү болду. Анда 40ка жакын мектеп окуучулары, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун өкүлдөрү жана милиция кызматкерлери жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө милиция кызматкерлери мектеп окуучуларга рекетчилик жана кылмыштуулук тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Андан соң жаш өспүрүмдөрдү убактылуу кармоочу жай менен тааныштырып чыгышты. Ошондой эле күч түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу кенен маалымат ала алышты. Иш-чаранын соңунда Европа коопсуздук кызматташтык уюму тарабынан окуучуларга белектер тапшырылды. Мындай ачык эшиктер күнү ар квартал сайын өткөрүлүп турат. Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун көбөйгөндүгү, ошонун негизинде биз ушу жаш өспүрүмдөргө карата ушу кылмыштуулукту алдын алуу максатында ушу мектеп окуучуларды ушу ички иштер башкармалыгынын имаратына алып келип, ушу өздүк курамдын күнүмдүк тартибинде жумуштарды жана кылмыш кылган болсо кандай жоопкерчиликке тартылат, келечеги кандай болот, ошо жөнүндө биз маалымат катары буларга түшүндүрүү иштери жүргүзүү максатында ушундай сунуштар келди, проекттер мектеп окуучуларды день открытых дверей кылып, ушу именно ушу мектеп окуучуларына карата ушу өзүбүздүн имаратыбызды ачык, булар менен ачык айкын сүйлөшүүгө ушундай демек чакырабыз. Айттыңыз эми психология. Жалал Абад облусунда операция жолу менен көз чарган аялдардын саны өстү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда төрөгөн аялдардын 9%дан ашыгы Кесирова жолун тандашат. Бирок өлкө бул ыкма боюнча дүйнөлүк чекке жеткен эмес. Мындан 5 жыл мурда статистикага таянсак, аялдардын 7% атайын операциянын жардамы менен көз жарган. 5 жыл аралыгында 2 эсеге жогорулаган. Теманы кесиптешим улантат. Жалал Абад облустук төрөт үйүндө жыл башынан бери 5000 бала төрөлсө, анын 13% операция жол менен дүйнөгө келген. 3 күн толгоо тартып кыйналгандыктан ак халатчандар мындай жол менен төрөтүп алууга аргасыз болушкан. Рост веси 3 килограмм 750 грамм, росту 53 сантиметр. Өзүм төрөй албагандыктан кесирип болдум. Өзүм калоом менен. Анткени 3 күн кыйналып калып анан ушул операция менен төрөшкө туура келип калды. Ден соолугуң жакшы болуп, эме болсо өзүң төрөгөнгө жетпесе керек, баары бир. Эми операция менен айла жоктон төрөйт экенсиң да. Ак халатчандардын айтымында көбүнчө алыскы райондордон келген аялдар операция ыкмасы менен көз жарып жатат. Төрөткана көбүнчө оор абалдагы энелерди кабыл алгандыктан кесирба болуп төрөгөндөр көп. Негизинен дарыгердин көзөмөлүнөн өтпөй же кеч кайрылгандарды өз күчү менен төрөтүүгө арга калбай калаарын ак халатчандар айтышат. Райондордо осложнениясы жок, нормальный эле төрөттөр төрөш керек да. Анан любой осложнение менен бизге жөнөтүлөт. Анан ушундай
мурун операция менен жолу менен төрөгөн болсо анда аялдар дагы бизге жөнөтүлүш керек да. Ошондуктан бизде төрөттүн саны деле көп, операциянын саны деле көп болот райондорго караганда. Жасалма төрөткө баланын салмагы оор болуп, эненин ден соолугу табигый төрөттү көтөрө албаса, же толгоо узакка созулганы башкы себеп болот. Адистердин айтымында кесирва жасоо үчүн Кыргызстанда атайын мыйзамдык көрсөтмөлөр иштелип чыккан. Ага ылайык эненин же баланын өмүрүнө коркунуч жаралса гана бул ыкма колдонулат. Анда тиги аялдын состояниясы оор болот да, допустим, давлениясы көтөрүлүп, өзүн жоготуп, же болбосо башын ооруп, кус келип тигиндей мындай болгондо тез аранын ичинде төрөшкө туура келет. Если ошондой төрөтө албай, өз убагында төрөтпөсөк, ал эклампсия дегенге өтүп кетет да. Анда аял өзүнө жоготуп коюп, андан кийинкиси аябай осложнение болуп кетиши мүмкүн. Аял өзүнө келбей дагы калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай убактарда биз кесарево сечение жасайбыз да. Мындан 5-6 жыл мурда аялдардын 6-7% кесирва менен төрөчү. Бул көрсөткүч 2014-жылга карата 9,9%га өскөнү байкалат. Адистердин баамында Кыргызстанда операция жолу менен төрөгөн энелердин саны өскөн. Бирок мындай кадамды себепсиз тандагандар жокко эсе. Кылымжан Азамат кызы, Темирбек Жакупов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Жогорку кеңештин депутаттарына 120 кресло сатып алыш үчүн каралган каражатты Кыргызстандагы онкологиялык борборлордогу жабдууну жакшыртууга жумшоо керек. Ушундай талап менен рак оорусуна каршы кыймыл уюму кол топтой баштады. Отургуч үчүн 2,6 миллион сом оңой эле табылып калганы онкологиялык илдетке чалдыккандарды дарылоону жакшыртуу үчүн каражат бөлүүдө анчалык кыйынга турбас деп үмүттөнүүгө негиз болууда деп айтылат кайрылууда. Демилге көтөргөн жарандык активисттердин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда рак менен ооругандарды дарылоого мамлекет бөлгөн каражат керектөөнүн 11%-ын гана жабууда. Улуттук онкология борборунда бир жылда 7000ден ашуун оорулуу дарыланат. Алардын жашы орточо 35 жаш курактагылар. 2018-жылы Орусияда өтө турган футбол боюнча дүйнө биринчилигине тандоо оюндарынын алкагында бүгүн Бишкекте футбол боюнча улуттук курамабыз Бангладешти кабыл алат. Оюн кечки саат 8-де башталат. Буга чейин Бангладеште өткөн оюнда Кыргызстан 3-1 эсебинде жеңишке жетишкен болчу. Азырынча В тобунда Кыргызстан 5 упай менен 3-орунда болсо, Австралия курамасын өз үйүндө 2-0 эсеби менен уткан Ирдания 10 упай менен 1-орунга көтөрүлдү. Экинчи орунда 9 упай менен Австралия. Тажикстан 2 упай менен 4-чү. 1 упай топтой алган Бангладеш акыркы орунда келатат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Ынтымак сайтында да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак ЧКТ сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 8-ге чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.